Бұл билдирүүнү биз атайын коомдук билдирүү деп атадык. Мен ошол коомдук ишмер катары канчалаган коомдук уюмдарды түзүп жана жетекчи болгон киши катары ушул билдирүүнү айтайын деп чечтим. Партиядагы коомдун бир бөлүгү. Ошондуктан коомдук билдирүү бул олуттуу нерсе деп айтарым. Мына биздин астыбызда партиянын лидери Өрбек Чиркеш Текебаевдин соту турат. Ошол соттагы бүгүнкү күндө бийлик тарабынан кандайдыр бир инструмент катары пайдаланууда. Биздин саясий багытыбыздын деги эле партиянын багытына кандайдыр бир деңгээлде ушул таасир берүүчү инструмент катары. Эми биз жанагы өткөндөй Кыргызстан Борбор Азиянын демократиянын алатоосу болгондон кийин демократиянын да өзүнүн куралдары болуш керек. Коомдук куралдары болуш керек. Туура бийлик көп учурларда тарыхты карасак өзлөрүнүн механизмдери менен кээде айыпсыз адамды чыркыратып, күнөөлүү кылып келип, кайта тарыхтан кайта ал кишилер, ал инсандар өздөрүнүн баасын алганын карап көрсөк болот. Мисалы, ушул эле Токтогул Сатылгановду айтсак, же болбосо Атабек Курмандыгын айтсак. Бир кезде аларды дагы бийлик соттогон. Аларды дагы ошол президиумда соттору отуруп, прокурорлору өздөрүнүн күнөөсүн тагып, анан чечим чыгарышкан. Күнөөлүү. Бирок тарых деген тарых экен. Чындык деген чындык экен. Акыйкат ал кандайдыр бир соттун, бийликтин сотунун чечимдерине тарых моюн сунбайт экен. Көрсө, коомдук сот, коомдук ой, тарых ал соттордун чечиминен бийик. Ошон үчүн урматтуу конференциянын катышуучулары, коомдук билдирүүнүн маңызы мындай. Эгерде бийлик кандайдыр бир себептер менен ушул сотту өзлөрүнүн кылчылыгына пайдаланып, партиянын саясий багытына таасир берүүчү механизм катары колдоном деген ой бар болсо, анда биз коомдук сот чакырабыз. Анда биз Амир сотун чакырабыз. Анда биз Кыргыз элинин граждандык сотун чакырабыз. Буга бизде конституциядагы, мыйзамдагы, биздин демократиялык принциптер дагы толук жол берет. Ошол сотто биз Кыргыз элине көрүнүктүү инсандарды, парламенттин спикерлерин, өкмөттүн мурунку премьер-министрлерин, өкмөттүн элдин мурунку президенттерин, мурунку мыкты сотторду, мурунку мыкты прокурорлорду чакырабыз. Ошол прокурорлор күнөөсүн ок берет ошол жерде. Ошол жерде биз адвокаттар аркылуу күнөөнү жокко чыгарган далилдерди тастыктайбыз. Ошол чоң сот, Амир соту, азаматтык соту, коомдук сот өзүнүн чечимин чыгарып берет деген ойдомун Өрбек Чиркеш. Ошондуктан тургандар, бир эле бийликтин соту өкүм эмес, элдин соту бийик, тарыхтын соту бийик, Амирдин соту бийик. Ошон үчүн биз башты жерге салбашыбыз керек. Рахмат.